Саламатсыздар урматтуу Теңир Толук телегөрөрмандар. Ушул кечиңиздер менен Нарын телегөрсөттөрүнүн адаттагыдай эле актуалдуу маек программасы улантмакчы. Биздин бүгүнкү сүйлөшө турган тема министрлер кабинетинен жакында эле кабыл алган айыл чарба кооперативдеринин үрөнчүлүк асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндөгү 309 токтом туурасында болмокчу. Дароо айтыш керек, ушул токтом өзүнүн көп жакшы жактары бар, бирок ошол арабай коомчулар арасында резонанс жараткандыгы дагы белгилүү. Ал мына ушул багытта биздин облусту эмне иштер жүргүзүп жатат, мына ушуну билүү максатында бүгүнкү биздин студияга Кыргыз Республикасы президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укук өкүлүнүн биринчи орун басары Сапаров Адыл Солтоевичти жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматынын Нарын аймактар аралык башкармасынын башчысы Жамбаев улан жумуш чакырганбыз. Студияга кош келипсиздер. Баарыбызга жакшы белгилүү болгондой, мына ушул токтомдо эң негизги максат бул жанагы үрөнчүлүк кооперативдерин жана асыл тукум чарбаларынын өнүктүрүүсүн камсыз кылуу болуп саналат. Бул багытта мынакей ушул кайра бөлүштүү жерлериндеги кайра бөлүштүү функционал жерлерди дагы ушу ошолорго ылайыкташтыруу негиздери белгиленген. Анан биз баягы токтомдун өзүн өтөрдөн мурда дегенде облус боюнча маалымат берсеңиз, Адыл Солтоевич, канча жерибиз бар экен, кандай болуп атат, ушул туурасында маалымат берсеңиз. Канча кооператив бар, канча асыл тукум чарбасы бар? Рахмат. Бүгүнкү күндө ушу 309 токтомдун алкагында тактоо иштери жүрүп атат. Ушу айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондусу боюнча бүгүнкү күндө тактап бүттүк деп айтсак болот. Облус боюнча 23.408 гектар айдоо аянтыбыз бар. Анын ушу бүгүнкү күндө пайдаланып аткан аянтыбыз 12.807 гектарды пайдаланып атабыз. Тагыраак айтканда 5.215 адам фермер жолсо дыйкандарыбыз ушу пайдаланып келишет да. Ал эми ушул эле аянттын 40%ден ашыгы пайдаланбай калат. Бул 9.494 гектар жер пайдаланып алат. Эми пайдаланбай калган себеби мындай ар кандай себептери бар. Анын суу жетпей калган, же болбосо кунары начар, же болбосо мындай алыс жерлерде дегендей ушундай ар кандай критерийлер менен ушу пайдаланылбай келет да. Андан тышкары мындай тагыраак тактап бере турган болсок, эгерде 23.408 гектарды айдоо аянты, суу баскан айдоо аянты бул 10.942 гектарды түзүп калат да. Анан кайраак жери бир 690 гектар чабынды бар, чөп той жиней турган, ал 1161 гектар түшөт. Анан көп жылдык дарактарыбыз бар да, ошо 9.2 гектар жерибиз бар экен. Ушунун баары тең бүгүнкү күндө такталып, мындай бардык иш-чаралардын баары 309 токтомго ылайыктуу иштерин жүргүзүп атабыз да. Ал эми биз айтып коюш керек, буга чейин да мына бизде бир топ өрөнчүлүк чарбалар болгон. Былтыр ушу айыл чарба министрлиги атайын кайра аттестациядан өткөрүп, ошонун баарын тактагандан кийин бизде облус боюнча 13 гана кооператив калды. Бул 12си дан эгиндерин өндүрүүчү, ал эми бирөө ушу картошка өндүрүүчү өрөнчүлүк чарба. Ал эми плен чарбада кол жана асыл тукум малдарды кармай турган бүгүнкү күндө ушу 5 чарба ишин алып барып атат да. Жалпы мына өзүңүздөр көргөндөй ушул сандагы плен чарба жана үрөнчүлүк чарбалар иштерин алып барып атат. Улан мырза, мынакей ушул токтом сиздердин мекеме түздөн түз тиешеси бар да. Анан сиздин көз карашта ушул документтин, министрликтин ушул документ эмне өзгөчөлүктөр болот? Эмне мында бир жакшы тараптары бар? Ушуну байкадыңыздарбы? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми сөз менин башынан болсун. Бул ошол мамлекеттик фонддун жерлери 92-жылкы реформада атайын калтырылган жерлер. Себеби 75% жер элге дыйкандарыбызга кеткен. Биринчи 49 жылга берилген, андан кийин 99-жылы жаңы жер кодекси кабыл алынгандан менчикке, төөлүк менчикке берилген. Ал эми 25% негизи эки багытта калтырылган. Биринчи багыты калыптуу конуштарды кеңейтүү максатында калтырылган. Экинчи максаты ушундай майда ири чарбаларды колдоо, жана кооперативдерди, плен үрөн чарбаларды, асыл тукум чарбаларын колдоо максатында калтырылган жерлер болчу. Бул негизи бул мамлекеттин жери, айыл өкмөттүн менчигине кирбейт, муниципалдык жер катары жеке менчикке да кирбейт. Анан
бул жерлерди пайдаланууда муну өкмөт тескейт. Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 20-беренесинде көрсөтүлгөн конкрет түрдө ал чарбага жарак жерлердин мамлекеттик фондунун өлчөмүн, тартибин өкмөт аныктайт деп. Мына биринчи жолу ушул жер саясаты Кыргызстан жерге жеке менчик киргени биринчи жолу ушул жерлерди өзү мамлекет иштетип, мындай үрөн чарбаларга, асыл тукум чарбаларга, кооперативтерге деп биринчи жолу маселе көтөрүлдү. Бирок буга чейин мыйзамда бар болчу. Мыйзамда ошол 2007 жылдын 22 июнунда бекиген 243 токтомуна бекиген ошо токтомуна бекиген убактылуу жободо дагы конкрет түрдө көрсөтүлгөн 4 негизги тармакка түз берүү жагы каралган да. Биринчи асыл тукум чарбаларга, экинчиси үрөн чарба, үчүнчү кооперативтерге, төртүнчү аз камсыз болгон үйлөргө депчи. Бул 309 токтомдун артыкчылыгы бул жерден 75% рентабелдүү жерлердин ошол 75%ын алып чыгып, ушундай муктаж адамдарга берип, ушул өзүбүздү азык түлүк коопсуздугун коргоого, өзүбүздү мына үрөө менен камсыз кылууда, сапаттуу асыл тукум малдар менен камсыз кылууда өзүбүздүн базаны чыңдоо эле максатында түзүлгөн бул токтом ошол маңызына чыкканда, мына көрүп атасыздар, мына биздин министрибиз дагы айтып атат, мына Кыргызстан азыркы күндө ун менен 45% камсыз кылып калган. Мурда Союз кезде 90%дан ашык баш 100% ун менен камсыз кылып чыккан. Азыркы күндө жерлерди ар кандай максатта пайдаланып, максат жок пайдалангандыктан бүгүнкү күндө биз унду чет өлкөдөн сатып алып атабыз. Себеби билесиздер, мына нарын жергесинде эле мына ылдыйкы зоналарга буудай сонумушуп эле элдер ун менен. Азыркы күндө керек болсо жемди сатып алуу дагы коркунучу, мына жем дагы арпа жемдерди сатып алуу, бүт эле чөпкө өтүп кетишип эле баягы жеңилине карап кетип атышат да. Мына азыркы күндө асыл тукум малдар келип атат, жогорку сорттогу үрөндөр келип атат. Ошонун баарын айдап элге таратуу максатыда. Ушундай максатта 3 токтомдун артыкчылыгы бул мыйзамга эле жана 243-гө эле ошол толуктоо киргизилген токтомда. Эч кандай бул жерден дагы айтып коюш керек, жеке менчик жерди алып койбойт. Ижарасы бүтө элек, келишим бүтө элек жерлерди алып койбойт. Мөөнөт бүткөнчө пайдаланат. Бүгүнкү күндө тактоо иштери жүрдү. Ар бир райондук мамлекеттик администрация буйрук чыккан, комиссия түзүлгөн, тактап, азыр дагы тактоо иштери жүрүп атат да, канча жер бошотулат деп. Жана Азыр Солтоевич айтып кетпедим, бизде азыр бошотулган жерден 1143 гектар жер бар. Ушул жерлер боюнча сөз болот быйылкы жылы. Анан жылыга бошогон сайын ушуларды берип, анан жана кооператив деген дагы сөз, ирилешип, чогуу бир чарба кылып алып баруу деген сөз да. Кыскасы ушундай. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздердин дагы ушу биздин бүгүнкү актуалдуу маек программабызга активдүү катышууга толук мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Адаттагыдай эле өзүңүздөрдүн экраныңызда көрүп турган WhatsApp байланышы аркылуу текст түрүндө сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Биз колдон келишинче сиздердин сурооңуздарга меймандарга жооп алып берүүгө аракеттенебиз. Менимче бүгүнкү көтөрүп жаткан тема жалпы эле электиктерди калтырбайт болуш керек. Азыр Улан мырза белгилегендей, Адыл Солтоевич ушул токтомду жүзөгө ашыруунун алгачкы этабы катарында баягы комиссиялар түзүп, жерлерди аныктап, түшүндүрүү иштери жүргөн да. Облуста бул багытта эмне иштер аткарылды? Эми бул боюнча биздин администрация башчылары айлык-өтөр менен жергиликтүү бийлик менен бирдикте бир топ иштерди жүргүздү. Биз алгач эле ошо тактоолорун жүргүздүк дедик да. Канча жерди берип атабыз, канча жерибиз дагы бергенге мүмкүнчүлүк болот, анан ирригациялык системалардын кандай оңдусок болот, мунун баары чыны менен баягы суу барган жерлер, жакшы жерлер берилген да, калган жерлердин баары бүгүнкү күндө талкаланып жатып атат да. Ушул токтом менен да биз ал жерлерди дагы биз айтып атык, жана 40% ашыгы пайдаланбай жатат. Ошолорду дагы келечекте кандай ишке кийребиз деген баягы иш-чаралар жүрдү да. Анан эми бул жерде мына 309-дун эң негизги магызын угуп атпайсыздар. 4 багыттагы иш жүргүзгөндөргө берилет деп, ошонун ичинде 3-өө жанагындай кооперативтерге, плем чарбаларга, ошондой эле жанагындай үрөнчүлүк чарбаларына, анан аз камсыз үй бүлөлөргө түздө берилет деп. Эми мен жана бекер айткан жокмун, башында бизде саналуу гана үрөнчүлүк чарбалар бар да, 12-13 үрөнчүлүк чарбалар бар. Ал эми биздин элдер мындай кооптонуу кылбай койсо деле болот, анткени
алар буга чейин деле ошол жерлерди иштетип келген. Мен айтсам, мисалы үчүн үрөнчүлүк чарбалар 661 гектарды ушуга чейин иштетип келишет. Плем чарбалар 647 гектар иштетип келет да. Буга чейин деле алар иштетип келген. Эми алар канчалык кайрылып, канча сурайт, аны дагы ошол сиз айткандай ошол жеринде атайын райондук комиссиялар түзүлөт. Ошол райондук комиссиянын курамында айыл өкмөт башчы өзү комиссиянын мүчөсү болуп каттылат. Анан сөзсүз түрдө ошол жоолорго ылайыктуу карап чыгып камсыздап беришет да. Бирок элден бүгүнкү күндө тартып алып жерди андай мындай деген бул туура эмес маалыматтар. Бүгүнкү күндө кандай иштетип атса, келишими кандай коомдор болсо аларга эч кандай мындай маселе жаралбайт деген ойдобуз да. Ал эми жана бошотулган жерлер дегенибиз бул келишимдери бүткөн жерлер. Ошо келишим бүткөн жерлерди кайра өзүнүн эрежеси менен берип, аукцион менен болобу, түз берүүлөр болобу, ошолор менен берип кайра элдерге таратат да. Ушул кайра бериштирүү фондусунда жерлерди бөлүштүрүү негизи кандай тартипте жүргүзүлөт? Бул эми кайра бериштирүүнүн фондун биз азыркыча айтканда ошо айыл чарбасына жарактуу, ат чарбасына жарактуу мамлекет фонд жерлерин бөлүштүрүү кадимки эле шартта жөнөтүлөт. Бул ошол 22-июнь 2007 жылдагы номер 243 жобо менен эле кадимки бошогон жер кадимки тартипте жүргүзүлөт. Бул жерден тескөөнү гана жанагы ошол айыл өкмөттөрдүн ара ортосундагы жанагындай коррупциялык элементтер болбош үчүн райондук эми мамлекеттин жери. Ошо мамлекеттик администрациянын алдында биринчи орун басары деп атабыз азыр. Комиссиянын төрагасы болот. Ошол жерге айыл өкмөттөр келет, жана социалдык соц помощтун кызматкерлери кирет дегендей, тиешелүү госрегистрдин кызматкерлери кирет, дагы ошол жерде депутаттардан кирет, кадимкидей тартипте эле бөлүштүрүлөт. Кадимкидей тартипте эле эми мындай да бул жерде мынча кооператив жок бизде. Жана Азат Атойч айткандай анча үрөн чарба жок. Кадимкидей эле. Эгерде айыл өкмөттө үрөн чарба жок болсо, асыл тукум чарба жок болсо, кооператив жок болсо, ана кадимкидей тартипте эле аукцион менен, аукционго ачат, ачык аукцион менен эле кадимкидей тартипте эле жарандарыбызга ошол биздин ошол айыл өкмөттүн жарандарын өзүлөрү эле алат. Анан дагы элден да кооптону бар экен, Бишкектен келет экен, анан чоң жана ар кайсы айылдын кооперативдери келет экен, тигилер андай болбойт деп эметет. Себеби ал тарыхта болгон эмес. Эч кандай мына жана айтылып кетпедиби? 661 гектарды үрөн чарбалар, 647 гектар жерди асыл тукум чарбалар деп атпайбы? Кадимкидей ошол тартипте эле бул иштеп кете берет. Кадимкидей эле конкурс менен алабы, кандай эметсе ошондо жарандарыбызга берилет. Анан бирок ошону анан дагы бир 390 артыкчылыгы, эгерде мурда плем чарбалар жана үрөн чарбалар алышкан жерлердичи иштетпей келген фактылары болуп келет да, элдин нааразычылыгы ошондон. Же үрөн чыгарып бербесе, же башка иштеки кылбаса, аларга жыл сайын мониторинг жүргүзүлүп турат. Бирок мурда деле мыйзамда бар болчу. Ушу 5-пунктунда биздеги ар бир райондордо айыл чарба өнүктүрүү башкармалыктары бар. Ошолор мониторинг жүргүзүп, мына ушу 243 токтом менен бекитилген убактылуу жободо конкретно көрсөтүлүп, жылдын ошонун отчетторун алып, тиешелүү ошол аткаруу органынан айыл өкмөттөрдөн ушуну мониторинг жүргүзүп туруш керек болчу. Болуп келген да. Мындан ары да эгерде башка максатка алып ошол кооператив же үрөн чарбабы туура эмес иштетип атса, жылдан кийин алып коет. Муну алып коюш шарттары да каралат да. Себеби дегенде целевой ушул жер элдин талабына ылайык кетиш керек. Анан көбүнчөсүн айтат, үрөн бербейт деп. Үрөн бекер берилбейт дагы эле. Ал киши ушул элита сорттогу ошол үрөн чарбанын ээси элита сорттогу үрөндөрдү алып келип, айдап, ошол эле асыл тукум чарбанын ээси деле асыл тукум малды алып келип, ошону өндүрүп элге сатып атат. Мисалы үчүн, мына азыр 50 сомдук үрөндөрдү айдап келген фактылар бар. Ошону алып 20 сомдон, 21 сомдон элге, дыйкандарга кадимкидей эле сатып берип, ошол жерде үрөндүн сапатын көтөрүп келген чарбалардан бар. Бирок жанагындай дагы чарбалардан болушу мүмкүн. Эми аны ушул комиссия токтом күчүнө кирди да, токтом жобо менен комиссия бергенин тартып уже контроль күчөйт да. Күчөтүп, ошол максаттуу пайдаланууга гана кетет. Картошка айдаган калдыңызбы? Картошка айдайсыз. Үрөн чыгарган айдадыңызбы? Үрөн чыгарасыз ошол жерде. Асыл тукум малды өстүрөм деп алдыңызбы? Асыл тукумду жерде. Ошол жерге барып туруп көп жылдык чоң айдайм деңизби? Ушундай максатта гана кетет да, ошол максатта пайдаланат. Демек, сиздин сөзүңүзгө караганда, ушул жер кайсы аймакка таандык болсо, ошол жерде калат, ошол жерде түзүлгөн кооператив болобу, асыл тукум чарбасы болобу,
түздөн түз ошол гана иштелет. Айтылып атпайбы азыр жаңы кооперативдер түскөн атышат эле. Бирок ал кооператив 3 жылдан ачыктап киргизип атышат. 3 жылдан ачык. Жөн эле кооператив түзөгөн ала калды эмес. Анда жөн эле кооперативге бербейт. Анын малы болуш керек ошончо. Ошончо жаны болуш керек дегендей. Малдын санына жана кормовой идентитет ошол бир мал мисалы үчүн мынча гектар жетти деген нормалар бар да. Ошонун баарына сакталып берилет. Бирок ошонун ичинен жана асыл тукум чарбаларга. Мына азыр биз министрликте анализ деп көрсөк, мына мен нарындан анализ деп көрсөк, сүт өндүрүү бизде нөл түшүп кеткен. Мына көрүп. Себеби дегенде бизде сүттү айтат эл өзүбүз ичет, өзүбүзгө жетет дейт. Биз ал айыл жеркеси шаар ичиндеги айылдарда бала бакчалар сүтү жок. Коробкада сүт ичип отурат. Мектептер коробкада сүт ичип отурат. Больницалар мына коробкада сүт ичип отурат. Эмне үчүн биз ошол жана мисалы үчүн кооператив асыл тукум жана уйларды алып келип сүт өндүрөм десе, ошолорду колдошубуз керек да. Колдогондо кеп кредит алып берип койло, малды алып берип койду эмес да. Аларга биз жер менен камсыз кылышыбыз керек. Жайыт менен камсыз кылышыбыз керек. Жайыгышы дебей, ошол регионду сүт менен камсыз кылыш керек. Илгерки союздагыдай сүт кластерин биз өстүрүшүбүз керек да. Бул жерде урматтуу көрөрмандар, эң башкы маселе ушул өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого байланышкан маселелер бар. Мына азыр өзүңүздөр уккандай, Улан мырзанын жообунан укканыңыздардай, эгерде сүттү өзүбүз өндүрүп, өзүбүз сатсак, өзүбүз ошол өзүбүз камсызсак, биз сырттан ташталган жана коробкада сүт өтүп атпайбы? Анын ичинде химиялык элементтер да болушу мүмкүн. Ошол экологиялык жактан таза сүттү өндүрүп, өзүбүз сатып, кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн ички рынокты кеңейте алабыз. Сонун мүчтөр түзмөк. Бул жагындагы менин ойлойм ушул элементtiктер өзүңөр да эске алып коесуздар деп. Азыр Солтоевич, мынакей ушул жыйындар болуп атты түшүндүрүштөрдүн багытында айылдарда. Ошо айылдардын көпчүлүгү кайсы суроодан кыжаат болуп, мындай суроолор көп болду. Деги эле түшүндүрүштөр ушул андай жүрдү. Эми чынын айтыш керек, баягы туура эмес маалыматтар кетип калганда, сиз өзүңүз белгилеп атпайсызбы? Мына сырттан келет экен, сүйдөн келет экен, анан башка жактан чоң кооперативдер, миллионерлер келет экен да жердин баарын басып алат экен депчи. Азыр деле мына Улан мырза баса белгилеп айтты, ошол жердеги товар өндүрүүчүлөргө биринчи кезекте аларды камсыздаш керек. Ошолор айылда өзүнүн туруктуу жумуш ордун таап, ошо жерин иштетип, малын багып, оокатын жүргүзүш керек. Ошол маселе биринчи каралат. Анан туура эмес маалыматтарды мамлекет алып туруп эле башка жакка берип салат экен. Тигиндей мындай деген маселелер ушул эле жаатта көп баягы маселелерди айтты да. Анан айылды бир-эки эле киши басып алат экен, мынтет экен деп. Анан мына азыр түшүндүрүп берди. Өзүңүз да уктуңуз болуш керек. Мына Улан мырза айтып атат. Баарына эле мурункудай эле шартта. Бул 309-токтом эч кандай мындай өзүнчө жаңы токтом эмес. Бул мурунку эле 243-токтомго өзгөртүү кирген да. Көп эле нормалар азыр айтылып аткан, көтөрүлүп аткан маселелердин баары тең эле мурунку эле ошол 343-токтомдо камтылган эле токтомдо да. Бул жерде бир нормалар өзгөрүп атат, жанагындай райондук комиссияга өтүп атат. Ошо айыл чарба министрлигинин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тейлей турган баягы эмеге өтүп атат да. А мурун айыл өкмөтү өзү эле баягы комиссиясын түзүп алып эле жергиликтүү элдин арасынан депутаттардан анан өздөрү тейлей берчи да. Мында ошол жердин дагы баягы тейлениши туура болсун деген максатта ушул райондук масштабта жанагындай комиссиялар менен тейлөө боюнча аракеттер көрүлөт да. Негизинен элдер туура эле түшүнүп калышты. Бүгүнкү күндө алар ойлошкон ошо келишимдин баарын жокко чыгарып эле жердин баарын алып коет экен деп. Биз дагы белгилеп айтып атабыз. Эч кимдин жерин эч ким албайт. Биз азыр тактоо иштерин жүргүзүп атат деп биз дагы баса белгилеп айтып атабыз. Тактоо ишин жүргүзүп, ошо токтом алкагында канча жерибиз бар, эмне кандай келечекте кандай колдонобуз, кайсы багытта, мунун баары эле азык-түлүк коопсуздугу деп ошол элибиздин келечегине камдалган нерселер да. Бул бирин-экин адам үчүн жасалган же бир байлар үчүн жасалган эмес. Жалпы ушул келечек үчүн, мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн жасалган кадамдар деп айтсак болот. Мына азыр жаз эле жакындап калды да. Бир айдан кийин, 1,5 айдан кийин ушу Теңир тоо дересинде баягы айдап себүү жумуштары башталат да. Ошол кезге чейин ушул бир алам деген асыл тукум чарасындагы картина. Жер берген үлгүрөбүзбү же кийинки жылдарда алып калыш мүмкүн болот? Кырдаалда эмне болот? Бул боюнча азыр биздин айыл чарба министрлигинде каралып атат. Ошо токтомдун
баягы элде кичине каржама-каршылык болуп калбадыбы. Ошондуктан азыркы күндө каралып атат. Муну ушу токтом боюнча биз министрлик, өкмөт кандай тапшырма берсе, эгер эме кетсе, эгерде дагы түшүндүрүштөрүндө баягы мыйзам дагы талкууланып калса, 1 жылга келишим менен берип туруу эмес бар. Бирок мен ойлойм эми негизи эртелетип берип элечи. Жанагындай эми аз эле жер бошоп атат, бул жерде 1143 гектар эле жер бошоп атат. Бир көнчөсүнө бир 2-3 айлык өкмөттөн бар, мына Акудук айлык өкмөтүнөн 450 гектар жер. Ушундай кең көп эле, калгандарын аз эле жер бошоп атат да. Анан эми муну азыр өкмөт кандай чечсе, эртелетип, биз эртелетип жанагындай айыл чарба өндүрүүчүлөрдү колдоп алып мыйзам мененчи. Бул ушу билем элдин жери да. Эл деген мамлекет. Мамлекет азыр айыл чарба азык-түлүк коопсуздугун алдын алыш үчүн бул ишке барыш керек. Биздин ошо айыл чарба министрлигинин чоң шагы бул, чоң кадамы. Биз муну жалпы дыйкандар айтып элем колдоп, бул жерде эч кандай тартып алуу иши болбойт. Кадимкидей тартип иштетилет. Только эле көпчүлүк айыл өкмөттө жок. Мына Азат Солтоевич аз эле чарбанын атын аталып атпайбы. Көпчүлүгүндө эме жок. Ито тарыхы болуш керек. Бул кадимкидей тартипте, бирок ошону алганда дагы дыйкандар ойлонуш керек да, сандан сапатка өтүү мезгили келди деп. Азыр жүздөгөн уйларды айдагандар бар. Пайда батасы жок. Жайытка да зыян тийип атат. Эрозия биздин ошо жаратылышты бузуп атат. Ошондуктан биз ошондо малдын санын сапатка өтүп, мисалы 50 уй күткөндөн көрө 20 саан үйрүтүш керек. Дагы бир жолу кайталап койсо каршылык кылабыз, урматтуу көрөрмандар. Мына ушул токтомдун Токотой жери баардыгында өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Эгер мынакей дүйнөнүн өнүгүүсүнө көз юртатын болсок, убакыт өткөн сайын ушул көп бир жагымсыз жагдайлар жараланып жатат. Анын бир мисалы мына бүгүнкү күндө дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө азык-түлүк болгон баалар баягы космос тилдамда өнүгүп атат. Ошондуктан бул токтогдун эң негизги максаты мына өзүбүз өндүргөн продукциялык бааларды туруктуу кармоо кызыксызлыгы көздөт. Ал эми өлкөдөгү азык коопсуздугу бул эң номер биринчи маселелердин бири. Эмесе биз кезектен баягы WhatsApp аркылуу келип аткан суроолорго берсек, дароо айтып койгон бул жерге келип көрөрмандарыбыздан келип түшүп аткан суроолордун баары тең ушул өнөктүккө байланышкан суроолор экен. Алардын бири уюлдук телефондун акыркы сандары 269 менен бүткөн көрөрман сурап атат. Саламатсыздарбы? Жазгы талаа жумуштары башталуу алдында турат. Жер семчиштердин намыбыз боюнча кайдан алсак болот дейт. Жер семчиштерди кайдан алсак болот дейт. Бул боюнча азыр чоң иш-чара жүрүп аткан баардык эле жерде маалыматтар болуп атат. Атайын Россия мамлекетинен үрөөндөрдүн түрлөрүн алып келе атышат. Азыр бизде баардык айылдар боюнча ошо үрөөн боюнча дагы, жер семчиш боюнча дагы заявкаларын мындай тактап, азыр биз айыл чарба министрлигине жөнөттүк да. Жакынкы учурда ушул уюштуруу иштерин кылып, анан биз ушул балыкчыдан аласыңар деп атат, ошол жерден алып ар бир райондорго биз администрация башчылары уюштуруп ошол жерге коюп берет. Ошол жерден биздин фермерлер алып кетет деген ойдобуз да. Анан баасы боюнча азыр өткөндө дагы айтканбыз, ушу айыл чарба Айыл банк тарабынан ушу берилген аткан ушу бааларын азыр так айта албай атышат да. Ушу 1-2 күн ичинде бааларын айтат. Биз баардык ушу администрация башчыларына, айыл өкмөттөргө жеткирип жүрүп беребиз да. Жер семчиштер болот. Жер семчиштер да бар, бирок тилекке каршы бизде анчалык көп мындай ала турган кардарлар жок болуп атат да. Аз эле бир 5 тоннага чейин эле бүгүнкү күндө заявка алдык да. Ушу жер семчиш колдонобуз деген. Бул дагы бир эле райондо көбүрөөк болуп атат, ушу Кошко районунда. Калган дээрлик райондор, башка райондордун көпчүлүгүндө мындай жер семчиш алабыз деген жок да. Бирок үрөөндөрдү алуу боюнча абдан жакшы иштер жүрүп атат. Азыр арпаныкын, буудайдыкын, анан беде боюнча дагы беденин көпчүлүк чөптөрүн ургун. Ошондой эле сафлордукун, май өсүмдүктөрдүкүн, картошканыкын, ушулардын баарын заявкаларын бердик. Бизге азыр бөлүнөт. Анан бөлүнгөндөн кийин тийиштүү биздин адистер баарын жерлерге уюштуруп алып кетиш керек да. Анан фермерлерге кредит менен берилет. Ушул үрөөн боюнча дагы суроо келип түшүп атат. Аягы 573 менен бүткөн көрөрманыбыз. Кредитке үрөөн кандай шартта берилет дейт. Базарларда учурда үрөөн, арпа үрөөнүн баасы 30 сомдон экен. Кредитке 45 сомдон деп атат. Ушул баа сакталабы дейт. Кандай шартта берилет дейт. Бул эми биз Айыл банк менен азыр тактоо жүргүздүк. Мына жакында да пландап атабыз. Ушу өзүбүздүн иш-чарабызга 3 мартка деп атабыз. Ушу Айыл банк
толук кандуу шарттын баарын түшүндүрүп айтып берет да. Кандай шартта берет. Бирок эң жакшы нерсеси бул жерде биздин жергиликтүү ушу товар өндүрүүчүлөр көбү кредитте отурушат да, баягы ар кандай Финка, башка да микрокредитный компанияларда. Ошолор каралбайт. Эки жерде болсо кредит каралбай эле баягы товар кредит катары ал адам намына жазылып берилет деген талап коюлду да. Сиздин кредитиңиз бар экен деп карабай койбойт, берет муну. Бирок ошол алган товарды сөзсүз түрдө фермер же дыйкан барып ошо жеринде айдап өндүрүш керек да. Дагы бир суроо ушул айыл чарбасын кредиттеге байланыштуу суроо экен. Ат башта кредитти кандай алсак болот? Жыл бою берилеби же январь айында эле берилгенби? Жана аны келечекте кандай алсак болот? Маалымат берип коюңуздар дейт. Кредит боюнча эмне маалымат? Бул боюнча банктарга кайрылса болот. Ооба 1 жума болуп калды. Ушул финансированиясы башталды. Ушул акча каражаттарын берүү боюнча ар бир банк айтышты. Өзүнүн ошо ат башы банкына, Айыл банкка же РСК банкына кайрылса ошол жерден түшүндүрүп берет да. Анан 6% негизги пайызы тиги баардык тармак боюнча да. Ошол жаңылык бар. Мурун ар бир тармак ар кандай болчу. 10% бар эле, 9% бар эле, 6% бар эле. Быйыл 6%. Анан өзүңүздөр билесиздер, азыр санариптештирүү деп аракеттер жүрүп атат. Ошонун алкагында банк сектору да өзүнүн санариптештирүү иштерин жүргүзүп атат. Электрондук очерет деп коебуз, ошо менен жазылып, анан жазылгандан кийин өздөрүнүн документтерин алып барып беришет. Ошол очерет менен каралып кете берет да. Жең ичинен бүгүн бара калып, тайке жең болуп кире калып киргенге мүмкүнчүлүк жок да. Ошол өзүнүн электрондук очеретин карап алып туруп барып алат. Бул киши жазылып калса, очерети келгенде сөз банк кызматкерлери чакырып ишин жүргүзүшөт. Улан мырза, мына өзүңүз жакшы билесиз, биздин Нарын облусундагы жерлердин көбүрөөгү кайрак жерлер да. Мына ушул кайрак жерлерде ушул жанагы кооперативтерге, асыл тукум мал чарбачылыгына берилеби же алар сөзсүз түрдө же рентабель жерлерге бөлүнөбү? Ушул туурасында маалымат берип кетсеңиз. Кайрак жерлер кандай? Фонддун жерлериби же? Фонддун ушу кайрак. Кайрак жерлер кадимкиден берилет, тартипте эле берилет. Кайрак жери мисалы Нарын областында эми кайрак жер бизде аз эле, 1000 гектарга жетпеген жерибиз бар. Кадимкидей тартипте эле берилет, бирок азыр көрүп атасыздар, бул дүйнөлүк климат алмашуудан кайрак жердин саны, сугат жерлерде кайрак жер көтө баштады, Маловодье деп суу тартыштыгынан ушундай эле көбөйүп баратат да. Бул кадимкидей тартипте эле берилет. Анан эгер суроо балки мындай болуп калышы мүмкүн, мурдагы үрүшкө тийген жер кайрак өтүп кеткен жерлер бар. Бизде Нарында кайрак жер аз эле. Ушундай жерлер болуп калышы мүмкүн да. Аларды болсо жайытка өтүп кеткен. 2001-жылы өкмөттүн 600 канча токтому ошо менен жайытка өтүп кеткен. Бүгүнкү күндө ушул боюнча ушуну өздөштүрүп пайдалануу боюнча азыр Айыл чарба министрлиги дагы сунуштар түшүп турат. Азыр негизи биз да суранып атабыз, ушуну эртерээк чечип, жайыттар мыйзамын өзгөртүп ошону элге берип, жанагындай сугат аянтын айлантуу, өздөштүрүп пайдаланууга деп берүү жагы кароо боюнча азыр иш кетип атат. 2009-жылы жайыт мыйзамы 29 январда кабыл алынган. Ошондо кийин баардык ошол кайрак жерлердин баардыгы, 2001-жылы кеткен кайрак жердин баардыгы бүгүнкү күндө жайыттын эсебинде туруп атат. Жайыт жер ижарага да берилбейт, менчикке да берилбейт, ушундай эме туруп атат да. Ушул айткан далил катарында мына жакында биздин чарбачылыкта ушул бир асыл тукум мал чарбачылыгы боюнча материал даярдадык эле. Ушул жерде да алар баягы суроо берсек, алар ушул кайрак жерди иштетүүгө даяр экен. Себеби алар баягы суугаруучу жанагы тамчылатып сууарууну колдоно берсек, андан тышкары насосторду алып келип сууарабыз. Бизге кайрак жер болсо да макул болсо. Ошол эле учурда алар жана сетка маселени көтөрүп атышат. Ушу кайрак жерлер же жайытка берилген эмес, же ортодо калган дейт да. Ушул жагдайдагы маселени чечүү зарыл экен. Бул багытта эмне айта аласыздар? Маселе коюлуп атабы? Кайрак жерлерде жана биз бекеринен жана токтоо жүргүздүк деп атпайлыбы? Ушул 9000ден ашык гектар жер пайдаланбай калып атат деп айтып атасызбы? Ушунун баарында эле суу чыкпайт да, баягы өзү айдоо аңыз деп турат. Айдоо суу чыккан, суу баскан аянт деп. Бирок тилекке каршы ар кандай себептер менен суу баспай калган да. Же курулмалар жарабай калган, башка нерселер болгон. Эгерде биздин жеке ишкерлер чыгып жанагындай
аракеттерди көрөбүз десе сөзсүз түрдө аны администрация менен жергиликтүү бийлик өзүнчө карап туруп, балким өкмөт мындай өзүнчө карап туруп, анан инвестиция салып атат, инвестор катары ошондой кабыл алып иштерди жүргүзсөк болот да. Ал эми калган нерселердин баары дегенде кайрактар бар, тоонун ичинде жакшы баягы жаан чачынга туруктуу болгон жерлери бар, алардын баарын дегенде алып жанагындай эгин айдашат да. Мына суу самыр деле бүгүнкү күндө канча жердин баары кайрак менен айдайт. Бирок ал жерде жыл сайын арпа менен буудай эгилет, массалык түрдө. Мына бизде деле ошондой кайрак жерлердин баарын иштетип келет. Дагы бир жакшы суроо түшкөн экен, аягы 790 менен бүткөн көрөрман сурап атат. Үрөөн чарба деп алып, максатсыз пайдаланып, талапка жооп бербей, убакыт өткөрүп жиберсе, ошол чарба кандай жоопкерчилик тартат? Алдын ала рахмат дейт. Үрөөн чарба деп коюп жер алып. Ошол айтып атпайсызбы, ошону муну деген ушуну жана үрөөн чарба деп жерлерди алып алышып, бирок өрөөн өндүрбөй, элдин нааразычылыгын жараткан ушул топтор болуп атат да. Бул боюнча азыр жанагы 5-главада көрсөтүп атпайбы, мониторинг карап туруш керек. Карап турабыз, эгерде биз дагы мен дагы сунушум ушулда жыл сайын мониторинг болуп турат мунукучу. Эгерде элге үрөөн бербесе, үрөөн айдалбаса, мына жергиликтүү администрация менен мына президенттин өкүлчүлүгү менен дагы мен айтат элем, чогуу иш алып барып, комиссия түзүп районда. Комиссия түзүлбөдү. Ошол комиссия тыкыр-иликтеп жанагындайларды, ошол чарбалар статусун алганга. Анан өткөндө да чыкты, Айыл чарба министринин сайтында турат. 3 март айы Нарын областындагы үрөөнчүлүк чарбаларды жанагындай асыл тукум чарбаларынын боюнча аттестация өтөт. Эгерде талапка жооп бербеген чарбаларды жоет. Адилдер жоет. Эгерде кээ бир мисалы үчүн талапка жооп берген чарбалар болуп калышы мүмкүн, аларды кошушу мүмкүн да. Атайын ушу Нарынга чыгат деп ошо маалымат жүрөт. Ошо маалыматка ылайык буларды эгерде мисалы үчүн бир айыл өкмөттө үрөөн чарба бар да, 92 реформадан баштап келаткан үрөөн чарбалар бар, бирок бир дагы талапка ылайык иш алып барбаган чарбалар бар. Аларды жоет, кыскартат да. Келечекте дагы эгер үрөөн чарба деп туруп башкача иш кылгандарды, башка ошол чөп сатып, көнчө чөп чаап алып сатып, ушундай иш кылгандарды бул автоматтык түрдө жоюш керек. Мындайлар жерди алып, башка муктаж жанагындай чарбаларга, жанагындай тың фермерлерге берип, бул элди ушундай жол менен баягы азык-түлүк коопсуздугунан сактап калып, элди арзан үрөө менен камсылап, сапаттуу үрөө менен камсызга жол ачылат да. Өткөндө бир айтып атат, 7 центнерден мен алам деп, ФПС жеринен. Аны, конечно, 5 жыл бою эле аренда деп туруп, аренда жерди ургулай беришет, айдай беришет. Эч кандай себорот жок да. Аны ошонун баарына турук деме коюш керек. Баардык жайлар эске алынат. Эске алынат. Мына мыйзамга дагы жогорку кеңештен дагы өтүнүч түшүп атат. Өкмөт токтомун өзгөртүү киргизип, жогу өзгөртүү киргизип, ушунун контролдоон жагын күчөтүп, алып баруу жагы каралып атат. Дагы биз убакыт солчубат, колдон кыскараак жооп берсек, айыл чарба техникасына лизинг боюнча 4,5% экинчи транш качан болот дейт? Азыр бүгүнкү күндө Айыл банк берет, кайрылса болот да. Акыркы бизге алган маалымат боюнча 4,5-дыкын азыр ачык электе айтып атышкан, бирок 9%-тик өзүнүн линиясы менен бере турган мүмкүнчүлүктөр бар да. Кайсы убак болсо кайрылса биз беребиз деп Айыл банк өздөрүнүн жакында эле тактоо кылганыбызда маалыматтарын беришкен. Кайрылса болот, ар бир район өзүнүн. Буудай үрөөндөрүн кандай алсак болот? Акыркы кездери буудайга кызыгуулар болбой, баарын сатып алып жатабыз дейт. Үрөөнү кандай алсак болот? Биз айтып коелу, мынакей бизде бир 120 000 гектар айдоо аянты болсо, ошонун 6 000 гектары буудай айдалат. 19-20 000 гектардай эме айдалып атат, арпа. Бул малга тоют катары. Анан 70 000 гектардан ашыгы бул чөп, көпчүлдүк чөп. Жана Улам мырза да айтып өттү, биздин чыны менен малды тоюттандыруу дагы абдан кыйынчылыкка туруп атат да. Мал кышында арык болуп атат дагы, өзүнүн керектүү тоютун жебей, оору суркуу көбөйүп атат жыл сайын, мисалы үчүн. Жайылып атат дегендей. Малдар көп ооруп атат кыш менен, жакшы тамактанбагандыктан. Ошон үчүн ушунун баарын кайра карап чыгып, ушу Айыл чарба министрлиги дагы өздөрүнүн сунуштарын берип атат. Жанагындай комбикормный же болбосо аралашма башка экструдерлерди пайдаланып ушундай корм көчүш керек дегенчи. Жок дегенде единица кормлениясы жогору да, балким арпаныкы же буудайдыкы аралаштырып жасаса. Балким биз 76 эмес, бир 50 000 гектарга чейин чөп
өндүрүп калган дагы 20 000 гектарын жанагындай дан эгиндерине айлантсак болот да. Анын ичинен эми малга коопсуздугун карап атабыз, малдын азыгын тактап атабыз. Өзүбүздүн элдин да коопсуздугу нан боюнча, буудай боюнчачы чын менен кооптуу акыбалдабыз да. Нарын облусу 6000 гектар эч кандай жаба албайт. Биз баягы Казакстандан арзан келип баягы ун болуп аткан үчүн биз башка культурага өтүп кеттик дагы. Буудайды айдабай калдык да, биз сатып жеп көнүп калдык. Эми быйыл буудайды үрөн болот да буюрса. Болуп атат. Анан мына биз айтып атабыз, ар бир айыл өкмөткө барып, ушу биздин тургундар азыр дагы пайдаланып айтып коеюн, фермерлер, дыйкандар азыркы күндө да барып өзүнүн айыл өкмөтүнө кайрылып, мына Россиядан өкмөт атайын айыл чарба министри аркылуу мына бирөөнүн алып келатканын ошого заявка берсе, айыл банк аркылуу ала алат да, кредитке. Ал жерде айыл банкта жанагындай чектөө кылбайт. Сенин кредитиң бар экен, башка нерсең бар экен дебейт. Сөзсүз түрдө эгерде жери бар болсо, чыны менен ошону айдап өндүрө турган болсо, сөзсүз түрдө ошол өрөөндү намына жазып, каттап 2 жылдык мөөнөт менен берет. Азыр мүмкүнчүлүк жакшы, өрөөндөрдү тектүү өрөөндөргө алмаштырышыбыз керек да. Суроолор абдан көп болуп атат. Эми бул тилекке каршы убактыбызда бүттү, убактыбыз өтүп баратат. Бул акыркы суроо болсун. Саламатсыздарбы дейт. Ат баш район Акмыл айылынан аукцион менен канча жылга жер алсам болот ижарага дейт. Бул боюнча 243 токтом бар, бекитилген жобо бар. Ошол жобого карап 5 жылдан өйдө жер алса болот. Урматтуу телеөрмандар, тилекке каршы убакыт кучканбыз, бизге бөлүнгөн убакыт да бөлүнүп калды. Суроолор абдан көп. Эгерде суроолорду бөлүштүрө келсек, негизинен ушул кредит маселеси көтөрүлдү. Ошондой эле ирригация багытындагы суроолор бар экен. Эсиңизерге сала кетейин да, ушул быйылкы жылы ирригация өзгөчө маани берилип, мынакей ушул өлкө боюнча 1 миллиард сомго чейин ушул суга чейин ирригация системаларын калыбына келтирүүгө жана оңдоотуу жумуштарына бөлүнгөн. Ошол эле учурда быйылкы жылы ушул каналдарды тазалоодо өзгөчө маани берди да. Өлкөнүн бизге караганда климаты жагымдуу шарттардагы региондордо бүгүнкү күндө каналдарды, арыктарды тазалоо жумуштары жүрдү. Ал эми бизде кичине кыш суугураак болгондуктан азырынча баягы ушул арык жээгиндеги, канал жээгиндеги бак-чактарды кыркып тазалоо жумуштары жүрдү. Буюрса бир күн жылысы тартса сөзсүз түрдө арыктардагы, каналдарды тазалоо жумуштары биздин өрөөдө да күч алмакчы. Эмесе ушу менен бүгүнкү актуалдуу маек программасын жыйынтыктайбыз. Урматтуу меймандар, атайын убакыт бөлүп биз үчүн келип, жалпы журтчулук үчүн берген маалыматыңызга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Эмесе урматтуу телеөрмандар, кайрадан көгүлдүр экран аркылуу амандашканга чейин саламатта болуңуздар.